Бүгүн Бишкекте өлкөнүн бүгүнкүсү жана эртеңкиси Конституция жана референдум деген аталыштагы курултай өтүп, саясий кырдаал, өлкөнүн келечеги, Конституцияны өзгөртүү аракеттери, референдум талкууланды. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2008 жылы оппозициялык күчтөр биригип курултай өткөрүшкөн. Бүгүн да так ушундай курултай өтүүдө. Себеп бир. Өлкөдөгү кырдаал ушундайга жеткирди, деди. Курултай тууралуу Зарылбек Шермаматов айтып берет. Курултайда оппозиция жана референдумга жол жок кыймылынын активисттери Бишкектеги Орус драм театрында өткөрүштү. Ага депутаттар, белгилүү коомдук ишмерлер, саясатчылар катышты. Конституция менен ойногонду токтотолу, бийликти узурпациялоого мыйзамдуу жол бербейли дегендер өлкөнүн ар аймагынан келген жарандар максат тилектери бир экендигин айтышып, өлкөдөгү саясий экономикалык абалды ортого салышты. Курултайда алгачкылардан болуп сөз сүйлөгөн Азимбек Бекназаров конституциялык реформаны мыйзамсыз деп баалады. Элдик эмес. Эмчи мыйзамсыз? Анткени президенттин азыркы конституция боюнча конституцияга эмес, жөнөкөй мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизгенге дагы укугу жок. Мыйзамды эмнеге чыгарганга дагы укугу жок. Аппарат башчысы эмес. Ошондуктан мен муну мыйзамсыз деп эсептейм. Анткени бул жогорку кеңештин депутаттарынан чыккан жок. Экинчиси, бул элдик эмес. Эмчи дегенде эл арасынан конституцияны өзгөртөлү, мынтели, тигинтели деген нерсе болгон жок. Эч уктуңарбы? Андай болгон жок. Бирок конституция эмес, жөнөкөй закон өзгөрүлүп атканда, любой депутат, любой элдин өкүлүмүн деген ойлонот. Ушул элге эмне берет? Мамлекетке эмне берет ушуну өзгөрсөк? Ал эми өз кезегинде сөз сүйлөгөн Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев курултайда ар кандай саясий күчтүн өкүлдөрү көз караштары эле эмес, жеке мамилелер келишпеген адамдар келип бириkkендигин жана өлкөнүн келечегин ойлогон, учурдагы бийликтин кемчилигин байкай алган инсандар топтолгондугун айтты. Андан ары сөз учугун өлкөдөгү ички жана тышкы саясий абалга бурду. Бүгүн ситуация кандай? Чекке жеттик деп атпайбызбы? Ички жана тышкы саясат толук банкрот болдук. Атамбаев Турцияга барганда Эрдоган бир да клиника кабыл албасын дептир. Мага Атамбаев деген сөздү угузбагыла дептир. Бир больница кабыл алган жок. Акча төлөп досунун мейманканасында барып жатып, анан кийин Путин алып кетти. Назарбаев айтты, биз кабыл алабыз. Казакстандын посольствосу айтты, мен таң калдым, булар эмне деп атат деп. Кыргыз туугандар керек болсо биз жардам беребиз дегенде мен түшүнгөн эмесмин. Азыр түшүнүп атам. Казакстанга болгон биздин экспортубуз 70%ке быйыл азайды. Жалпы экспортубуз 30%ке азайып отурат. Биздин экономиканын локомотиви болгон жеңил өнөр жайы тигүү тармагынын продукция экспорты 23 есе азайып отурат. Бул 10 миң деген жумуш орундары Кыргызстанда кыскарды. Биздин кыз келиндерибиз Кыргызстанда жумуш орду жок калды дегенди билдирет. Ушунун баары тышкы саясаттагы биздин чоң каталарыбыздын жыйынтыгы болуп келди. Учурда мамлекеттик телеканалдардан бир жактуу кеткен маалыматтар элдин башын айлантууда дейт айрым журналисттер. Буга чейин Атамбаев сотко берип, 2 миллион тоого жыгылган Дайырбек Орунбеков Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым жасалып жаткандыгын айтты. Журналисттерге басма сөз каражаттарына сөз эркиндиги бар, бирок анын баасы 2 миллион сом болуп калды. Рахмат. Бир кыскача, мына жакында КТРдеги болуп аткан саясатты көрүп атабыз. Адил Турдукуловду эмне деп гана каралап чыккан жок, бирок аларга карата чара көрүүгө бийликтин колу кыска болуп атат. Рахмат. Сөзүмдү жыйынтыктап айтып өтөйүн. Мен бүгүн ошол эл аралык аренада кадырын нөлгө түшкөн адам Өмүрбек Чиркешевич айтып атат, президент Турцияга барса атын укпайлар, ооруканалар кабыл албасын деген кадыры жок адамдын кадырын мен 2 миллион сомго баалап жүрүпмүн көрсө. Иш-чара соңунда курултай резолюциясы кабыл алуу менен аяктады. Анда баш мыйзамдын өзгөртүү демилгесин алга сүрөп жаткан
бийликте отурган аткаминерлердин ишмердигине укуктук баа берүү, жогорку кеңеште бул багыттагы талкуу жана башка маселелерди токтотуу керектиги айтылат. Андан сырткары Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү аракетин Конституциялык сот карап, адилеттүү баа бериши керектигин белгиледи. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.